Үмүткер кезде жакшы сүйлөшө албадык го. Мен кайрадан дагы бир диком менен таанышып көрсөмбү деп сунуш таштагым келет. Залкар сценарий дейт го, эфирдин ичиндеги темалар деп жана мисалы мен жүрдүм го. Блог жүргүзгөн жокмун. Эмнеге? Башка улуттун кыздарын алып бергенге аябай кызыгат да негизи. Неге? Билбейм бир. Эми жакшы кыз. Бул темадачы. Ошон үчүн бардык кыздар жакшы. Деп үстүн акырын жаап кеттиңиз э. Кар ошол кыздын тырмагына дагы татуулайт деген сыяктуучу дико деп калдыңыз го. Сиздерге да ошол фактор баягы таасир этти деп ойлойсузбу? Мисалы сыртта жакшы сүйлөшүп ортого келип. Ал тууралуу мен эмне деп айтам? Рекламадан кийин деп койсом. Эми ал кыздын өзүнүн азыр үй бүлөсү бар. Сиз менен сүйлөшүп жүргөн учурда башка жигитке турмушка чыгып кеткен э? Ала качуу болду беле же сүйлөшүп эле? Келишим менен эле болду го дейм. Жигит бирок сенімді өзүнө дико каршы болмойт дейди. Неге сенімді? Неге сенімдісіз ал? Мен жоқ дейтін болсам ше, неге сенімдісіз? Потому что мен сага сырттан айтканмын, жок деген жооп алган эмесмин. Мен айттым өйткені. Казакча сүйлөп кеттим. Таксисттер могул жерден түшөсүң менимче, депши. Депши деп коем го. Бизде Казакстанда ушинтип сүйлөйбүз деп айтчу. Бизде Казакстанда ушундай деп. Бизде деп кетсең. Ал нерсе бул жерде тилин сатып кетти деген тема деп кээ бир адамдар комментарийга жазат да. Салам достор, Сукул Медианын катталуучулары, сиздер менен кайрадан амандашып жатканыңызга абдан кубанычтабыз. Бүгүн студиябызда конокто мен каарманым катары Казакстандагы Бир болайык проектисине барып катышуучу болуп жүргөн Залкар Аринов. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Ден жакшыбы? Жакшы, өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Кененирээк олтура берсем болор э? Ооба, кенен отуруңуз. Кенен отуруп, кенен сүйлөшөлү бүгүн, э? Кенен олтуруп үйрөнүп калгам десең. Залкар мырза, алгач өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, кайсы жерден укулун аласыз? Алгач өзүм тууралуу айткандан мурун бир нерсе айткым келип турат. Мен мындай интервью берем деп деле ойлогон эмесмин, андай деңгээлдеги бала эмесмин деп ойлогонмун. Эми адамдар бир нерсени кыйратып бүтүрүп элге жардамды бергенден кийин интервьюлар берилет го. Мен да тескерисинче болсун деп ниет кылып турам эмес. Азыр интервью бергенден кийин балким элге жардам берем дальше депчи. Күтпөдүм. Чакырганыңыздарга рахмат. Мен аты жөнүм Залкар, фамилиям Аринов. Ош областынан Алай районунан болом. Быйыл 27-ге толом. Буга чейин эмне менен алектенип элеңиз? Сиздин баягы инстаграмыңызга киргенде той аштарды алып барып, ошо эл улуу болуп дагы алектенип жүргөнүңүздү көрдүм да. Буга чейин Ош шаарында тамадачылык менен алектенгенмин. Андан сырткары өзүбүздө жеке мебельный цехыбыз бар. Ошодо покрасчик болуп дагы иштегенмин. И өзүбүздүн дүкөндөрүбүздү иштеткенбиз. Ошол. Бул ошондо үй бүлөлүк бизнес болуп калабы? Үй бүлөлүк бизнес ага. Сонун. Канча бир туугансыз? Үй бүлөбүздө 4 бир тууганбыз. Улуубуз, эжебиз бар, андан соң агам бар, и мен, анан иним бар. Үчүнчүсү болуп калат экенсиз үйдө. Мен үчүнчүсүмүн. Сизден улуу эжекеңиз, агаңыз үйлөнүп өзүнүн жашоодо жолун таптı беле? Ооба, эжем турмушка чыккан, баласы бар, агам да үйлөнгөн, 2 баласы бар. Кезек менде де. Жоо издеп жүрөм деп койбойсузбу? Залкар мырза, айтсаңыз, ошол Казакстандагы бир болайык азыркы аталышы сезим багы? Ооба, азыркы аталышы сезим багы. Көпчүлүгү бир болайык деп таанышат. Аты сезим багы да өзгөргөн. Ошол проектке кандай болуп барып калдыңыз? Деги эле буга чейин оюңуз болду беле ушундай чет жердин бир реалити шоусуна барып катышып көрөйүн деген? Андай ой болгон эмес негизи. Мен буга чейин ал нерселерди мындай чет жактарын көрүп калганмын, бирок барам деп ойлогон эмесмин. Ошо соңку күндөр өзүңүздөр билесиздер, үмүткер болуп барып калдым. Бир жашынакай кызга деп коеюнчу. Үмүткер болуп барып калдым. Ошодон кийин ушундай аягы келип ушундай болуп калды. Барам деп ойлогон эмесмин негизи. Ошол үмүткер болуп барып калдым деп айтып атпайсызбы? Ал кызды буга чейин баягы инста блогун карап жүрчү белеңиз же сырттан таанычу белеңиз? Көп деле караган эмесмин, ачыгын айтканда. Ошол соңку үмүткер болуп бара турган мезгилде гана акыркы күндөрү карап калганмын. Сонун. Казакстанга баргандан кийин сиз катышуучу болоюн деп өзүңүз сунуш таштадыңызбы же сизди катышуучу болуп өзүңдү сынап көрбөйсүңбү деп айтыштыбы? Сунуш редакция тарабынан болуп калды. Сезим багынын өздөрүнүн редакциясы эгер кааласаңыз бизге катышуучу болуп кала аласызбы деген сунуш болду. Мен дароо макул деп айткан жокмун. Мен ойлонуп көрөйүн деп Кыргызстанга келип, ойлонуп көрүп, андан соң бир чечимге келип катышуучу болуп бардым. Үй бүлөңүз кандай кабыл алды? Мисалы өзүңүздөрдүн үй бүлөлүк бизнесиңиздер бар экен, ал жакта өзүм дагы жардам берип алектенип жүрөм деп айтып калдыңыз, э? Анан баягы кол алдыңда кол бала болуп ошол иштерди жүргүзгөнгө баары бир адам керек да. Сиз Казакстанга ушундай реалити шоуго барып
катышуучу болгонго мага сунуш түштү дегенде кандай кабыл алышты? Сунуш түштү дегенде биринчи кезекте үйүмдөгүлөр өзүң чечим чыгар деди. Өзүң ойлонуп көр балам деп. Ата энем, бир туугандарым. Жумуш жагынан келгенде бир аз кыйынчылыктар болбоду эмес. Мен жасап аткан жумушка менин ордума башка баланы табыш керек. Башка дагы мен жасай турган жумуштардын ордун толуктош үчүнчү. Ал нерселерден бир тууган агам бар үйдө. Ошол агам көп нерсесин чечип, өзү дальше алып кетти. Көп деле кыйынчылык болду деп айта албайм, бирок кайсыл бир деңгээлде болду. Бирок азыр баары жакшы. Ал эми Казакстанда кимдер менен турасыз? Ал жакта туугандар барбы же Батырда жолдоп турасызбы? Казакстанда биринчи үмүткер болуп барган кезде көп убакытта калам деп ойлогон эмесмин. Ал жакта туугандарым болгон. Туугандарымдын үйүндө бирге жашадык. Андан кийин алар эми үй бүлөлүү адам болгондуктан мен көбүрөөк убакытка калгандан кийин квартирага чыктым. Үмүткер болуп барган кезде бизде бир комната болот, үмүткерлер атайын отура турган. Ошол жерде Арман деген досум менен таанышып калдым. Казак жигит. Ошол досум өз үйүнө алып барды. Үйүнө алып барып, апалары менен тааныштырып, агалары менен тааныштырып, апалары, агалары кааласаң биздикинде жашай бер деп сунуш таштап калышты. Ошол адамдардыкында жашап калдым алгачкы бир айда. Эми жашаганда акысыз жашаган жокмун албетте. Өзүм квартплатамы берип, ата энелери дагы аябай жакшы адамдар экен. Жакшы кабыл алып, поддержкасын аябай беришти. Ушул жерден ыраазычылык айтып кетем Арман досумдун жалпы үй бүлөсүнөчү. Андан кийин мына соңку кездери Эркебулан деген досум бар. Ал дагы ушу Казакстанга баргандан кийин таанышкан достор. Ал досум студияга мен узакта турам да, студияданчы. Сен узакта турат экенсиң, андан көрө менин үйүмө келип жаша, студияга жакын. Эч кандай төлөмүн деле төлөбөй эле кой. Менин үйүмдө акысыз жашай берсең болот деп жанына алып алган. Соңку күндөрү ошол Эркебулан досумдукунда жашап жүрдүм. Азыр ошол жердесиз? Ооба. Азыр Кыргызстандамын десем. Сон досторум деп айтып калбадыңызбы? Анан казак элиндеги эле меймандосуу кандай экен? Мисалы бизге кыргыздарга сырттан бир конок келип калса, ошолордун алдына жыгылып баардык өзүбүздүн сыйыбызды, урматыбызды көргөзөбүз го. Негизи мен өтө деле көп айырмачылык көрбөдүм. Казакстан менен Кыргызстан ошо адамдарындачы көп деле айырмачылык көрө албадым. Бизде кандай сый урмат менен жүрөбүз, ал жакта дагы ошондой. Алгач барганда мен интернет желилерине айтып жүрдүм. Казак туугандардын мага деген сый урматын, сыйлагандыктарын, колдоолорун азыр деле айта турган болсом ошол колдоолор аябай жакшы болду чынында. Эми мен алгач барганда ал жакта таанышым жок, досторум жок. Мындайча айтканда чет өлкө да. Эми Казакстан биз үчүн чет өлкө деп саналбаса деле, баары бир чет өлкө да. Бирок эч кандай четтетишкен жок. Араларына жакшы кошушту, катышуучу жигиттер, кыздар жакшы кабыл алышты негизичи. Кандай кыйынчылыктар болобу, бир нерсе таппай каласыңбы, эмне керек деп баарын сурап жүрүштү да. Бир нерсе керек болсо айт бизге деп. Колдоо жагынан бул казак туугандарга өтө ыраазычылык билдирем. Өтө жакшы болду. Ал жагычы. Жогоруда айтып өттүңүз, Казакстан биз үчүн баары бир деле чет өлкө депчи. Анан барсаңыз тили башка. Анан ал жакта таанышыңыз жок. Казакстанга, Алматы шаарына биринчи баргандагы өзүңүздүн сезимдериңиз менен айтып өтсөңүз. Тил деп айтып кеттиңиз го. Тил өтө деле кыйын болгон жок мага. Биринчи бир апталыкта бир аз кыйынчылыктар болду, бирок бир аптадан кийин жанымдагы досторум кадимкидей сезди да. Салкар, сен кадимкидей казакча сүйлөп калдың депчи. Мен үйрөнгөнгө аракет кылдым. 100% деп 100% билем деп айта албайм, бирок аракет кылдым. Бирок азыр жакшы болуп калды мурдагыданчы. Бир аптанын ичинде кадимкидей сүйлөп кеткенмин казакчачы. Анын досторум айтып калгандыктан ушундай сезип калдым. Тил жагынан көп деле көйгөй болгон жок. Түшүнүп кеттим. Башка кыйынчылыктар тууралуу айтсаңыз. Башка кыйынчылыктар баягы эле каржылай кыйынчылык. Ал жакта жумуш кылбайсың да. Эфирге барасың, эфирден чыгып бир жумуш кылайын десең, графиги туура келбей калат дегендей. Жумуш издегенге аракет кылып көрдүм. Жумуштар чыгып атты, бирок графигине туура келбей калат да. Түнкү саат 2-3 чейин иштеп, эртең менен кайрадан студияга чарчап барсаң, ал дагы минус ден соолугуңачы. Ал жагынан, жумуш жагынан көйгөй болду. Бирок ал жактардын бар жогу менин үй бүлөм, бир туугандарым колдоду. Күнүнө чаласың да. Мен каспиим акча кытыр, номурга акча кытыр. Ушу бир туугандарыма рахмат айтам да. Аллах таалам ушундай бир туугандарды бергенине ыраазымын. Колдоолор көпчүлүгү бир туугандарым жактан болду.
Бул жактан Кыргызстандан үй бүлөлүк бизнестерибиз бар чакан деп айтып атпайсызбы? Анан акчаны кенен кармап үй бүлөңүздөн акча сурабай жүрүп, Казакстанга барып күндө акча сураганда башкача сөз болот ошол бекен. жагы кыйын болду. Бир күн сурайсың, 2 күн сурайсың, кайра сурай бергенден удобно болосуң да. Бирок айла жок сурайсың да, башка каяктан сурайсың. Кээде суратпай дагы салып койгон күндөр болду. Ушул сурабай койду. Балким намыстанып сурабай жүрөбү деп өздөрү салып койгон күндөр дагы болуп атты. Бирок кээ учурларда айла жок сурашка туура келди. Бирок ал нерсе негизинен кыйынчылык деле болгон жок. Жакшы. Кудайга шүгүр. Буга чейин өзүңүз блог алып барчу белеңиз Инстаграмга? Мисалы катышуучу болгондон кийин көп убакытка чейин история же болбосо бир посттор болсун Инстаграмыңызга салган жоксуз да? Блог демекчи мындай болду менде. Кыргызстанда жүргөндө тамадачылык менен алектенгем да. Тойлорду, ушундай блогторду салганмын. Конечно, саласың дейм, жумушту кылыш керек. Бирок ал жака баргандан кийин эч нерсе дебейин, эми көп нерсе салган деле жокмун, өзүңүздөр көрсөңүздөр керек. Барганыма 1 айдан ашып атат. 1 айдын ичинде блог жүргүзөм деген адам нормально жүргүзүп койсо болот. Тем более астында неси бар, шарт бар деген сыяктуучу. Блог жүргүзгөн жокмун. Эмнеге? Себеби көпчүлүгү хайп деп түшүнүп калышы мүмкүн да ал нерсени. Эгер мен блог жүргүзүп, бир хайп кармап, бир кыздар менен видео тарта турган болсом, базар жок просмотрлар тебет эле да, ошол кездечи. Бирок мен ал нерсени каалаган жокмун. Адамдардын ою өзгөрүп калбасын депчи. Ошондой. Буга чейин жашыңыз 26-га келсе, үй бүлөңүз деле батыраак үйлөн деп сизди шаштырса керек. Соңку жылдары апамдар, үйдөгүлөр айтып атат, эртерээк үйлөнсөң болот депчи. Эми буйруганы. Үйгө казак кызын келин катары алып келем десеңиз, кыз кырыштары кандай болот? Өтө жакшы. Негизи атам, мен эфирден айткам, атам чет өлкөнүн башка улуттун кыздарын алып бергенге аябай кызыгат да негизи. Неге? Билбейм, бир жанагы кан алмашуу болсо, уругуң жакшы болот, балдарың акылдуу болот деген бир түшүнүктөр бар го. Ошол нерсени атам дагы колдойт да. Балким ошол себептен. Бирок мен өзүм деле каршы эмесмин ал нерсегечи. Эми бул дегеним кыргыз кыздарына үйлөнгүм келбейт деген сөз эмес. Негизинен алып караганда да. Ошол проектте сиз бир кыргыз кызы үмүткер болуп сизге келип, анан бир топ убакытка чейин баягы таанышып көрдүңүздөр го? Мен барганмын ага. Ал Сиз сизге келип деп койдуңуз го. Мен бардым, ооба. Таанышып көрдүк. Ал жөнүндө кененирээк айткым деле келген жок негизи. Жок, сиздин үмүткериңиз тууралуу Айдана? Мага келген дейсизби? Аны туура айтыпсыз. Айдана деген Ал да кыргыз кыз болчу да. ооба. Өтө жакшы шайыр кыз экен. Мындай кызык болгон жокпу? Мисалы, экөөңүздөр кыргызсыздар. Анан Кыргызстанда эмес, Казакстанда өзүңүздөр мамилеңиздерди Жок, турган өскөн жерине байланыштуу да. Ал кыз каны кыргыз болгону менен Казакстанда өсүп калган кыз да. Ошон үчүн көп деле бир баары бир акыр түбү келип кыргыз, бирок казакча сүйлөйт. Жүрүш турган ой чабыттары ошол бүт эле казак туугандардыкындай да. Жакшы болду, жакшы тааныштык, жакшы жүрдүк, аябай сонун кыз экен. Студиянын ичинде, проектте жалгыз кыргыз сизсизби же ошол кыргыз улутунан болуп, бирок Казакстанда өсүп калганда катышуучулар барбы? Бота деген кызыбыз бар. Апасы кыргыз, атасы метиска да эми. Бирок кыргызча билет, бирок эми баары бир казак деп койсок болот да. Жартылай кыргыз, бирок башка адамдардын баары жогу эле казак туугандары. Мен өзүм жеке өзүм эле кыргыз болуп отурдум. Барганда аура башкача болду эми ал жердечи. Сториске чыкканда, телефон менен сүйлөшкөндө гана кыргызча сүйлөбөсөм, атак мындай жашоодо казакча сүйлөйсүң да. Мен өзү бүгүн эле келдим го бул эмегечи, Бишкекечи. Келип алып казакча сүйлөп кеттим. Таксисттер могул жерден түшөсүң менимсе, я депши. Депши деп коем го. Биз да Казакстанда ушинтип сүйлөйбүз деп. Биз да Казакстанда ушундай деп. Бизде деп кетсең. Сон, мисалы, жанагы Бота деген кыздын жарым жартылай кыргыз деп айтып калбадыңызбы? Апасы кыргыз деп. Анан баягы пикир табыш болуп атканда, сизди колдой беретинде өзүнүн пикирин айтып калабы? Ал кыз ушул жигитти колдойм деп айтпайт. Оюнда эмне бар ошону айтат. Бизде мен ошол жака баргандан кийин по факту деген сөздү көп колдонуп калабыз да. По факту айтат да. Эгер мен туура эмес жасап аткан болсом, Залкар сеники мына жериң туура эмес дейт. Ал мени колдоо максатында эмес, кандай бар ошондой. Чындыкты сүйлөгөн кыз да. Ал кыз тараптан дагы мен колдоолорду алдым. Жакшы эле колдоду. Эми чындыкты айтты да. Негизинен
саламыңыз жакшы ал кыз менен өтө сонун шайыр кыз. Мамилеңиздер жакшы деп кошо Мамилеңиз жакшы. Ооба. Келечекте ал менен таанышайын деген ойлор жокпу? Мисалы, эми Ой, кыргыздын жанын кыргыз ичинде эмес. Бул жерде Камила ханым болуп кеттиң го сен. Эми жакшы кыз. Ал бота менен комментарийден аябай кошушат менимче. Бота экөөң жарашасыңар деп. Жакшы кыз негизи. Жок, мисалы, мүнөзү жагат экен. Мүнөзү бир эле ботаныкы эмес, башка кыздардыкы дагы жагат. Азыр эми ботаныкы жагат десем, эртең дагы калып депчи бирден айтсаң болду да кармалып каласың бул темадачы. Ошон үчүн баардык кыздар жакшы. Деп үстүн акырын жаап кеттиңиз, э? О, сен дагы. Макул. Баягы буга чейинки бир эфирлерди көрүп калдым. Айрым адамдар айтып калышат экен да, ошол проекттин ичинде катышуучуларга сөз үйрөтүшөт, же болбосо акча төлөнөт деген сыяктуу дагы пикирлер айтылып келет экен. Ошол боюнча эмне айта аласыз? Ал нерсени көбү сурайт мененчи. Залкары сценарий дейт го, эфирдин ичиндеги темалар депчи. Мисалы, мен жүрдүм го. Бир кыз менен жүрдүм, андан кийин башка кыз келди. Ушул нерселер дагы сценарийби, эркекче айтчы досум деп досторум дагы сурагандар бар да. Мен мындай айтайынчы, ал жерде сценарий эмес. Мисалы, мен жеке өз башыма айта турган болсом, мага эч ким келип сен муну жаса, муну жасаба деп үйрөтпөйт да. Мен өзүм каалаганымды жасайм. Эгер бирөө келип сен муну айтканың туура эмес, редакцияданчы бирөө келип муну айтканың туура эмес, сен мындай кылышың керек деген болсо, мен ал нерсеге макул эмесмин биринчиден. Бирок алар антип айткан дагы жок. Мен өзүм каалаганымды кылып жасайм. Анан бул дегеним сценарий эмес деп айткым келет. Кээ бирки жерде үйрөтө турган жерлер болуп калышы мүмкүн. Ал кандай жагдайда? Мисалы, бир жигит бир кызга өзүнүн сезимин билдиргиси келсе, ошону кантип жеткизсе болот? Ошол нерсеге акылын кошуп берген адамдар болуп калат да. Ал жигит өзү эми идеясы жетпей калышы мүмкүн, кандай кылсам болот деп бир ойлору жетпей калышы мүмкүн да. Сен мындай кыл, мындай сөз менен жеткир, мындай белек бер деп өздөрүнүн акылын кошот. Ал нерсени мен сценарий деп кабыл албайм да. Просто ал адамга жардам берген максатында. Мисалы, жашоонун өзүндө деле, мисалы, сиз бир жигит сизге ашык болуп кала турган болсо, ал досторунан кеңеш сурашы мүмкүн да. Досум, мен ушул кызга жагып жүрөт, эмне кылсам болот, кантип сүйлөсөм болот деген сыяктуу. Ал жерде деле ошондой тема, жашоодогудай эле. Анан бул жерде көпчүлүгү сценарий деп түшүнөт экен. Андай эмес. Сценарий эмес, сиздерге ошол жерде жүргөн адамдар акыл насаатын айтат экен, э? Мындай кадам кылсаң ошол туура. Акыл насаатын айтат, бирок оюңу өзгөртүп жибербейт. Ошол сенин оюңу кандай жакшы жагынан жеткирсе болот, ошол нерсеге өздөрү акылын кошот да. А так сенин акылыңды буруп, сен андай кылба, мындай кыл деген тема жок. Ошол жерде катышуучулардын мисалы бири-бирине болгон сезимин айтууда же болбосо өзүн алып жүрүүдө жүргүзүүчүнүн же жанагы Камила ханым деп айтып калбадыңыздарбы? Ошондо ролу чоңбу? Мисалы, ошолда роль ойнойбу? Сиздер өзүңүздөр бир студияда отуруп, бири-бириңиздер менен урушуп калышыңыздар мүмкүн же башка бир ситуация болуп калышы мүмкүн. Өтө көп роль, чоң роль ойнойт деп айта алам ал жердечи. Мисалы, мен бир туура эмес нерсе кылып аткан болсом, ошол нерсенин туура эмес экени айтылса, мен ал нерседен сабак алам да. Роль ойнойт. Көп нерсени бул жерден айткым келип турган жок. Роль ойнойт, негизи жардамы көп тиет ал жүргүзүүчүлөрдүнчү. Мисалы, биз бир оюбузду айтып аткан болсок, ал нерсе эл түшүнбөй калышы мүмкүн, бирок ал жерде Камила ханым түшүнүп турат да, мен эмнени айткым келип атканын же бир башка кыздын эмнени айткысы келип атканын. Ошол нерсени элге жакшылап түшүндүрүп коет алчы. Же болбосо жанында отурган үмүткер кызына, үмүткер жигитине өзү ошол адамдын оюн жеткирип берет да. Ал адам өзү жеткире албай калышы мүмкүн, сөз байлыгы жок болушу мүмкүн. Ошол нерсеге жардам берип, жүргүзүүчүлөр жардам көмөгүн тийгизет да. Ал жагынан жакшы. Сиз баягы биздин студияга конок катары келерде, мен эфирлериңизди карап чыктым да. Андан кийин бир эфирде бир катышуучу айтып калыптыр да, Залкар ошол кыздын тырмагына дагы татыбайт деген сыяктуучу. Бирок ошол жерде жүргүзүүчү өзүнүн баягы милдетин аткаруу катары сиздин намысыңызды түшүрбөй, ошол жерде эмнеге антип айтып атасыңар деген сыяктуу сизди коргоптур. Дайыма эле ушундай нерсе болот, мисалы студия сыртында деле. Студия сыртында эми аны мындай айтайынчы, кандай десем, айтылбай турган сөз да, ал негизичи. Бул сырт көздөн деле сиздер байкасаңыздар керек, ал сөздүн айтылганы туура эмес деп. Ошол нерсенин айтылган сөзү туура эмес экендигин Камила ханым айтып койду да ал жерде. Эгер мен ал жерде жок, сен эмнеге антип айтасың деп туруп өзүм эмоцияга берилип кете турган болсом, балким мен туура болуп чыгышы мүмкүн да. Мен ал жерде эч кандай өзүмдү жаман дагы кармаган жокмун. Наоборот, күлкүм келет да ал нерсегечи.
эми ар адамдын ою ар кандай да. Балким ал жигит жанындагы дос кызын коргоо максатында айткандыр ал сөздү. Бирок башкача сөз менен коргосо болмок да. Ал жерде эми прямой эфир бизде билесиздер. Бизде деп алганды калсам да. Бизде Казакстанда прямой эфир. Кыргызстандан да эмес. Бизде деп кеткенсиң го. Прямой эфир да. Ал жерде даярдана албайсың. Жанагы айта турган бир нерсени туура эмес айтып алган болсоң, ал нерсени кесип монтаж кылып кое турган нерсе жок. Оюңдагы нерсени сразу айтып калбасаң, уже кеч да. 2-3 сөз жүрүп кеткен болсо, оюң ошол жерде калып кетет. Ошол жанындагы дос кызын коргоо максатында айтылган сөз деп кабыл алдым. Мени түшүрүү максатында эмес, жанындагы дос кызын коргоо максатында, ал кызды көтөрүү максатында да. Бирок башкача сөз менен колдонсо болмок да. Эми ал жерде жаштык кылып койду, балким. Ошон үчүн мен көп деле өзүмө жакшы катуу кабыл алган жокмун. Күлкүм келип эле отурду. Сиз жаңы барганда жалаң кыргызча таза сүйлөчүсүз да. Анан кийинки эфирлерде баягы казакча аралаштырып, ошо казак тилине көбүрөөк басым жасап атасыз. Бул ошондо кыргыз тилин жакшы алар түшүнбөгөнүнө байланыштуу же көрөрмөндөрдүн же ошол жерде катышуучуларга сыйырмат катары казакча сүйлөп атасыз? Мен алгач катышуучу болуп барганда редакторлор мага уруксат берген кыргызча сүйлөгөнгөчү. Сиз азырынча эми казакча билбейсиз, сиз кыргызча сүйлөй берсеңиз болот, бирок барып казакча тилиңиз бир аз үйрөнүп бараткан болсоңуз, кийинден кошосуз деген да. Мен ал нерсеге макул болгонмун. Барганда сразу эле казакча сүйлөп кете албадым да. Кыргызча сүйлөп жүрдүм, арадан 1 жума өтүп, 2 жума өтүп, казакчам жакшы боло баштады. Андан кийин бул жерде биздин кыргыз туугандарыбыз түшүнсө болот да. Не бар, не жок, мен Казакстандамын, айланамдагы адамдардын баары казак туугандар. Кыргызча менен казакча сөздөр бири-бирине окшош деп көп айтышат, бирок окшош эмес жактары дагы көп. Мисал катары көп эле сөздөрдү айтып жүрөм. Мисалы, могу нерсени биз муштум дейбиз го, ал жакта жудрук дейт да. Мисалы келип туруп сиз жудругум менен шундай десе сиз түшүнбөйсүз да. Эмнени айтып атат деген сыяктуу. Ошол үчүн кээ бирки сөздөр бар түшүнбөй кала турганча, эгер ал жерде мен катышуучулар менен пикир талашып же өзүмдүн оюмду айта турган болсом кыргызча, алар түшүнбөй калышы мүмкүн. Оюмду кененирээк жеткириш үчүн арасында казакча кошконго туура келди да. Ал нерсе бул жерде тилин сатып кетти деген тема деп кээ бирки адамдар комментарийга жазат да. Ал нерсени мен туура кабыл алам, ал адамдын өзүнүн түшүнүгү да. Мен бул жерде Кыргызстанда жүрүп орусча сүйлөп аткан жокмун. Бул жагынан алганда башында ошондой келишим болгон. Редакция менен башында кыргызча сүйлөп турсаңыз болот, кийинчерээк казакча кошконго аракет кыласыз деп. Мен аракет кылдым. Ошол студиядан өзүңүзгө дос таба алдыңызбы? Дос деген таптым. Барган күндөн баштап тапканмын. Тапканда кандай? Мен биринчи барганда жакшы кабыл алышты да. Сразу жандарына тартып, жүр досум, ал жака бар, бул жака бар. Даже даректерди билбейм, кайсыл жерден тамактанганды деле билбейм. Ошол нерселердин баарын үйрөтүп олтурган досторум болду. Алгач биринчи барганда үмүткер болуп барган кезде Тилек деген досум бар ал жерде. Сразу келип мен менен учурашып, таанышып, андан кийин катышуучу болуп барганда Нурлан деген досум жанына тартты. Кел досум, ал жака жүр, ал жака жүр деп. Кийин Бекиш деген досум кошулду. Ал жерде мындай да, үчөөбүздүн жашыбыз тең да, 98-97 жылкы жигиттер. Ойлорубуз дагы бирдей. Ошол жигиттер менен жакын дос болуп кеттим. Кыздар менен дагы жакшы таанышта болдум да. Майра деген кыз менен жакшы жүрдүк. Диана, Айтолкун деген кыздар менен жакшы жүрдүк. Аларга да ыраазычылыгымды айтам. Соңку кездери ошол жогоруда айткан 3 жигит менен аябай жакын жүрдүк. Анан акыркы күнү Эрке Булан деген досубуз менен жакшы катташып калдык. Жанагы үйүнө алып барды деген досум бар го. Ошол досум менен жакшы катташтык. Анан ал досторум аябай поддержкаларын тебип атты да. Мен бул жакта кээде акчаң түшпөй калат Казакстандан, Кыргызстанданчы задержка болуп калат, бир 30 мүнөттөн кийин түшөт, 1 сааттан кийин түшөт деген тема болуп калат. Ошондой кездерде өздөрүнүн жардамдарын жакшы берип атышты да. Досум, биз төлөй саламыз досум, карның ачтымы, жүр, мына жака барайык депши дедим го. Биздин Залкар мырза Казакстанга барып казак болуп бараттыр. Бизде ушундай деп кайра. Ошол жактарынан жакшы жардам беришти. Анан соңку кезде мен бул жака жолго чыктым го. Ошондо дагы прощание деп коебуз го. Майра деген кызыбыз келди. Өзүнүн сыйлыгы менен чогуу келиптир, подаркасы менен саат берди. Азыр көрсөтөм деп унутуп калыпмын. Электронный аябай сонун саат подарок этти. Досум, менин атыман кабыл алып кой деп. Аркасынан Тилек келди. Тилек
досум Дубайдан кийим алып келген элем, жакшы көргөн бир адамыма берем деп. Ал өзүнүн кийимин подарка кылды, досторум чайларына чакырды. Аябай сонун сыйлашты, ошол досторума эфирден пайдаланып рахматымды айтам. Балким баягы студияда көп эле 2003-2004 жылкы жаш кыздар балдар экен, сиздер алардан бир топ жаш улуу катары ошол жакшы катташып калсаңыздар керек. Балким ошол нерсе дагы себеп болгондур. Ал эми эфирден сиз бир суроо калтырып кеттиңиз. Катышуучу болбойм депчи, эмнеге ошол чечимди кабыл алдыңыз алгач? Ошол чыксамбы деген оюм бар деп айтып калдыңыз го эфир жүрүшүндө. Ал мындай болгондо, мен ошол таанышыкта болгон кыз бар го, ошол кыз менен таанышам деп барганмын да максатча. Ал максат эгер жакшы болуп кете турган болсо болуп кетти, болбой турган болсо кайрадан келе берем деген ой менен барганмын. Алгыздын аты ким эле? Ошол кыз. Ошол кыз, Диана. Дика деп коюшат. Ал кыз менен аягына чейин болбой калды. И мен келе беришиме туура келди. Мен ал жерде кармап турган башка максат деле жок эле да. Эми мен ал кыз көпчүлүк айтып атат, эгер ал кыз жок деп жооп бере турган болсо кетем дегенсиң го. Эми анын жок деген же ооба деген жообун өзүң күтпөй, өзүң кете турган болуп атасың. Анын жок деген, ооба деген жообун албай турган болсоң, кайра катышуучу болуп калбайсыңбы деген сунуштар редакция жагынан дагы, катышуучулар тараптан дагы, көрүп аткан эл тараптан дагы ошондой нерсе келип атат магачы. Ошол себептен улам Камила ханым дагы айтты го, бизде кал депчи. Мен бирок кала турган деле оюм жок эле. Мен кетем дедим. Бирок Камила ханымдар ал нерсени кабыл алган жок. Биз сенин кетем деген жообуңду кабыл албайбыз. Сен Кыргызстанга барып ойлонуп көрүп, бир чечимиңи айт деп. Балким бир жагынан туура айткандыр. Мен азыр ойлонуу үстүндөмүн. Барам же барбайм деп так жообумду айткан жокмун. Ошол. Азыр кадр сыртында сүйлөшүп атканда айтып калбадыңыз, сиздерге интервьюга келип, анан ошко жолго чыккантам деп, Ооба. Ошо сиздер мен Казакстанда жүргөндө байланыштыңыздар го, келсеңиз байланышыңыз депчи. Азыр сиздерден кийин сразу эле кетем ошко. Ата-энеңиз менен дагы бир сыйра кеңешип, ата-энем менен кеңешип, сагынычымды таркатып дегендей. И Кыргызстанда магазин, Ошто магазин ачып атабыз. Ошол магазиндин ачылышын жасап, ошол жумуштарды бүтүргөндөн кийин бир ойлонуп көрөм. Сон. Канча убакыт ойлонууга беришти? Ойлонууга аны сүйлөшкөн жокпуз, ачыгын. Мына числодо сен жообуңду айтышың керек дегенчи. Андай нерсе болгон жок. И мен барып ойлонуп көрөм. Балким тез арада эле чечимди чыгарып барып калышым мүмкүн, балким барбай калышым мүмкүн дегендейчи. Сон, мындай мисалы жеке жашоодо эки адамдын ортосунда мамиледе сөздөр жүрүп атса, ортодо калып калат эмеспи? Сиздерге ошону студияга барып талкуулоого туура келет да. Анан ошол факторлор мамилеге өзүнүн таасирин тийгизеби? Албетте тийгизет. Мындай да. Бир кыз менен жакшы сүйлөшүп баратсаң, ал кыздын деле сага деген ою жакшы, жигиттин деле ага деген ою жакшы боло турган болсо, ортодогу талкуулар экөөнүн мамилесин бузуп коет. Мен ошол нерсени өтө байкадым да. Мисалы, бир жигит менен кыз жакшы таанышып аткан болсо, ал кыздын бир жаман жактарын айтып, катышуучулар тарабынан, бул жигиттин жаман жактарын айтып, сага ошондой жигит керекпи, сага ушундай кыз керекпи деп бири-бирине каршы коюп койгон учурлар өтө көп болот да. Эми ал нерсе минустарын айткан деле бир жагынан жакшы болсо керек. Потому что жанагы дальше жашоодо ушундай болуп калсам эмне кыласың деген суроо да алардан делечи. Анан эми эфирде ошондой нерселер айтылыш керек экен. Эгер өмүрдө ошол адамдар тааныша турган болсо, балким бирге болуп кетиши мүмкүн. Бул жакта катышуучулардын же башка адамдардын ой пикирлери алардын ойлорун өзгөртүп коюшу толук ыктымал да. Ошол нерсени көп байкадым. Ошол проектте мисалы мамилең болсо ишке кылдын үстүндө мынтип кармап бараткандай болуп турбайсыңбы? Ойлоп сактапчы. Сиз таанышам деп барган кыз Дико деп калдыңыз го. Сиздерге да ошол фактор баягы таасир этти деп ойлобойсузбу? Мисалы сыртта жакшы сүйлөшүп ортого келип, экөөңүздөрдүн мамилеңиздер тууралуу сөз болуп атканда, башкалар өздөрүнүн оюн айтып, анын курбусу болсун, курбулары болсун, өздөрүнүн оюн айтып атышты. Сиздердин досторуңуздар өзүнүн оюн айтып атты деген сыяктуу. Эми Дико тууралуу мен көп деле айтып бербей эле коеюн дедим эле. Ал тууралуу мен эмне деп айтам, рекламадан кийин деп койсом. Бизде реклама жок, бизде эфир. Так. Балким. Накты айта албайм, ошолор себеп болуп биз бирге болбой калдык деп накты айта албайм. Балким
кандайдыр бир деңгээлде ошол нерсенин дагы таасири тийгендир. Ошон келечекте ушул баягы окуяларды карап анан өзүңүзгө кандай кыз үмүткер катары күтөт элеңиз? Үмүткер катары эми бул нерсени айтыш кыйын да. Мисалы сапаты болсун же сырт келбети болсун, Сырт келбети болсун дегенде айтыш кыйын да ал нерсеничи. тескериси келип калсачы дейсизби? Дикодой сулуу кыз болсун деп. Всё, түшүндүк. Түшүндүк, сен дагы алып кеттиң го. Эми бардык эле адамдардын ою бир да. Ыймандуу болсо, акылдуу болсо, жашынакай болсо дегенче. Менде деле ошол. Мисалы айтышат го түштүк тарапта сиз оштон болосуз да. Анан ошто бир аз салт сана катуураак, көбүрөөк кармашат деген сыяктуу. Анан Казакстанда ошол эркек кыздарын алып келип ошко келин кылып алам деген оюңуз таң кайтпайсызбы? Ошол Жок. көзүңүз жетеби ошол нерсеге? Ал нерсеге көзүм жетет. Бизде үй бүлөбүздө өтө деле салтка жанагындай өтө жатып калган адамдар эмеспиз, ачыгын айткандачы. Бизде үй бүлөбүздө бир аз орусчараакпыз. Мисалы өзүм бир тууган агам деле үйлөнөрдөн алдын өзүнүн кызы жөнүндө үйдөгүлөргө айтып, бизге айтып, тааныштырып дегендей. Көпчүлүк үй бүлөлөрдө андай эмес го. Мен мына кыз менен сүйлөшүп жүрөм деп айта бербейт го. Бизде айта беребиз. Айта беребиз, мен мына кыз менен сүйлөшүп атам. Кандай кыз экен? Үй бүлөбүздүн ичинде сезим багы боло берет да. Буга чейин проектке барганга чейин сиз мамилеңиз бар беле башка кыз менен? Ооба. Канча убакыт сүйлөштүңүздөр эле? 3 жыл, 4 жыл сүйлөшкөнбүз. Жакын арада эле мамилеңиздерди токтоттуңуздар? Токтогонуна 5-6 жыл болду. Ошондон кийин кыз менен сүйлөшкөн жоксуз такыр, Жок, андан кийин бир дагы кыз менен сүйлөшкөн эмесмин. Эмнеге? Эгер сүйлөшкөн болсом, мен эфирде жүрдүм го, сезим багында. Ал жака сразу барат эле акпаратчы. Мен тууралуу эч кандай акпарат деп казакча айтып кеттим. Маалымат. Мейли түшүнөбүз. Бизде ушундай эми деп кайра. Маалымат барат эле да. Ал кыз менен сүйлөшкөндөн кийин эч кандай маалымат барган жок, потому что мен эч ким менен сүйлөшкөн эмесмин. Даже бир кыз менен жакын туруп сүрөткө дагы түшкөн эмесмин да. Эмне себеп болду эле сиздер ошол мамилени токтотууга бул жактан? Эми ал кыздын өзүнүн азыр үй бүлөсү бар. Ал жөнүндө талкуулагым келбейт. Балким ал кыздын жолдошу дагы мени тааныган болушу мүмкүн. Мен мурда ушул жигит менен сүйлөшкөм деп айтып койгон болушу мүмкүн. Азыр ал жөнүндө айтсам, баары бир кызганыч деген сезим болот. Ошон үчүн бактылуу болсун деп эле тилеп жүрөбүз. Ал тууралуу кененирээк токтолгум келбейт. Мындай тактоо иретинде сурап коеюн. Ошондо сиз менен сүйлөшүп бүткөндөн кийин турмушка чыкты беле же сиз менен сүйлөшүп жүрүп анан турмушка чыкты? Жүргөн учурда. Сиз менен сүйлөшүп жүргөн учурда башка жигитке турмушка чыгып кеткен, Ала качуу болду беле же сүйлөшүп эле? Келишим менен эле болду го дейм. Ата энеси тараптан, Ооба. Ал эми эфирде дагы айткам, ыймандуу, адептүү кыз эле да алчы. Тайнет айтасынын сөзүн эки кылбады деп ойлойм. Азыр мисалы ошол кызга салыштырып кыз карабайсызбы? Жок. Ар адамдын табияты ар башка да. Чыныгы сүйүү, чыныгы махабат. Адам кандай болсо ошол бойдон кабыл ала турган болсоң, ошондо гана бир ортодо бактылуулук болот да. Анан бир адамга экинчи адамды салыштырып, ошондой адамды издөө деген нерсе туура эмес. Бир адамда жок сапат, экинчи адамда бар. Ал адамды кандай болсо ошондой бойдон кабыл алган жакшы. Сон сиз мисалы Кыргызстандан барып ошол эфирде отурасыз. Анан казак эли менен кыргыз элинин баягы пикир алышуусу же болбосо ошол сиздердин эфириңиздердин алдына комментарийлерин калтыруусу сизге баягы үстүңүзгө түшкөн жоопкерчилик катары кабыл албайсызбы? Ал жанагы хейт деген нерсе бар го. Мен буга чейин мындай нерселер болгон эмес да. Бирок мага хейт келген жок. Эмнеге келген жок? Жалган сүйлөсөң же бир жаман ой пикир айтсаң, бирөөгө тийишсең хейт келет да. Ал менде андай нерселер болгон жок. Кандай бар ошондой олтурдум. Ошон үчүн хейт келген жок. Балким келген болсо мен кыжалат болушу мүмкүн эле. Арасынан 1-2 хейттер келди. Мен кыргыз болгондугум үчүнчү. Неге казакча сүйлөп атасың? Ушундай хейттерчи. Аны хейттерди эле кабыл албадым, адамдардын ой пикири деп. Ал нерсеге бир аз кыжалат болдум ичименчи. Как будто бир адамга бир жамандык жасап койгондой эле бир кыжалат болот экенсиң да. Мурда кийин андай нерсени окубагандачы. Жеке сага карата айтылып аткан сөз да алчы. Кийинчерээк эми көнүп баратам акырынданчы. Адамдар өздөрү деле көнүп атат. Мен аларга түшүндүрүп айтып атам да, бул жакта ушундай болуп калды, ошон үчүн түшүнүңүздөр деп. Акыркы күндөрү
хейт деген нерселерге көнө баштадым. Бирок хейт жок менде. Ошол жанагы айткан сыяктуу ой пикирлергечи. Ал нерселер адамдын оюн өзгөртөт. Кадимгидей. Кээ бир адамдар айтышы мүмкүн, мен хейтке маани бербейм. Ал хейтке маани бербеген адам чисто актив үчүн жүргөн адам. Менин жеке оюм. Канчалык өзүнө көп хейт келе турган болсо, анын активи көтөрүлөт. Ал эми хейтке көңүл бура турган адам ага актив кызык эмес да. Хейтке көңүл бурбайм, эл айтса айта берсин, мени жамандай берсин деген адамга актив керек деп ойлойм жеке башымча. Ошол. Мен бирок хейтке көңүл бурат экенмин. Көңүл ошол нерсе экен. Көңүл ооруйт экен. Ошонун үчүн да блог алып барбайм. Мисалы кандай сөздөр сизге катуу тиет жаңы проектке барганда? Проектке барганда өзүбүздүн кыргыз кыздарынан алсаң болбойбу? Неге бардың? Мен ал жакта болушунча өзүмү максимально жакшы алып жүргөнгө аракет кылдым да. Ошондой алып жүргөн күндүн өзүндө деле бир жаман пикирлер чыкпай койбойт да. Ал жакта катышуучу жигиттер, кыздар баары Казакстандын жарандыктары го. Эгер бир жигит казак тууганыбыздан бир жигит жаман сөз айта турган болсо эфирден, ал жеке ошол адамдын атына кетет да. Ошол адам жаман болуп чыгат. Эгерде мен бир жаман сөз айтып кое турган болсом, жалпы Кыргызстан жаман сөз айткандай туюлат да. Ошон үчүн болушунча өзүмү жакшы алып жүргөнгө аракет кылдым. Эми жашоодогудай эле алып жүрдүм, бирок канткен күндө дагы бизде прямой эфир да. 100 жакшы сөз айтып туруп, бир жаман сөз чыгып калса, оозуңан адамдар ошол жаман сөзүңөн кармап туруп алат. Ошол менде андай нерсе болбоду деп ойлойм. Ошон үчүн хейт деген нерсе деле болгон жок. Алдыга койгон пландарыңыз кандай пландарыңыз бар? Алдыга койгон план үйлөнүш керек десең. Алдыга койгон план. Ошо үйлөнүш керек, жумуш, ошол эле нерселер башка адамдар сыяктуу эле. Бүгүнкү берген маегиңизге ыраазычылык билдирем. Жалпысынан. Анан көрүүчүлөргө, сиздин колдоочуларыңызга өзүңүздүн ой пикириңизди же болбосо каалооңуз болсо айтып өтсөңүз болот. Көрүүчүлөргө эми бул жигит бир нерсени кыйратып келгенсип, эмне интервью берип атат деп ойлобоңуздар. Чакыруу болуп калган үчүн келдим эми. Келбей койсом дагы бир жаман ой пикирде калып калышы мүмкүн, бул инсандарчы өзүнчө звездага жетип кетти депчи. Ошон үчүн келип отурам, ал жагын туура түшүнөсүздөр. И мени колдогон жалпы кыргыз бир туугандарыма, казак бир туугандарыма жалпыңыздарга рахмат айтам. Казакстандан да колдогон адамдар көп да. Ошол инсандардын баарына рахмат айтам. Колдоп жазганда кадимкидей дух алып каласың да. Дагы бир ирет баарыңыздарга рахмат, ыраазычылык айтам. Жана Казакстандан мени колдоп жүргөн досторум Тилек, Нурлан, Бекиш, Майра деген жана башка кыздар, жигиттер, Арман деген досум бар. Үй бүлөсүнө, Камила ханыма, жалпы редакцияга мага колдоо көрсөткөндүгүңүздөргө терең ыраазычылык билдирем. Бул бир сезим багынан кетип аткан сыяктуу айтып атам. Пока кеткен жокмун. Байкасаңыздар, сезим багында подписка бөлүгүндө дагы деле турам. Отписка болуп кетишкен жок. Мен азыр ойлонуу үстүндөмүн. Балким барып калышым мүмкүн, балким барбай калышым мүмкүн. Ошол жалпыңыздарга рахмат айтам. Кандай чечим кабыл алсаңыз дагы, сиздин келечегиңизге өзүнүн зыянын тийбеген чечим болсун. Анан кыргыз эли дагы, казак эли дагы сизди колдогонун баягы көрүп, анан биз сизди студиябызга конок катары чакырганбыз негизи. Рахмат. Алда өзүңүздүн жүргүзө турган же пландаган иштериңиз дайыма ишке ашсын. Ийгиликтерди каалайбыз сизге албан. Ал эми биздин көрүүчүлөр менен коштошпойбуз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.